Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар, эжейлер. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Анда бүгүнкү биздин 6-вебинарыбыздын коногу жазуучу, педагог Куштарбек Кимсанов агайыбыз. Сиздерди эртеңки 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү менен чын жүрөктөн куттуктап, агайыбыздын ушул китепке болгон, китеп менен тарбиялаганга болобу деген темада сиздер менен чогуу агайдын пикирине, оюна көңүлүбүздү буруп, агайдан бир өзүбүзгө тиешелүү тажрыйба алабыз деген үмүттөбүз. Барыңыздарга дагы бир жолу ийгилик. Агай, анда сизде. Касымбек мырза, урматтуу бүгүнкү ушул онлайн конференциянын катышуучулары, мен сиздерге эң алгач жылуу салам айтып, жергебизде тынчтык, бейпилдик болушун тилеп өтмөкчүмүн. Биздин темабыз китеп аркылуу тарбиялаганга болобу деген суроо. Бул албетте анын жообу бардыгына эле белгилүү болот деп айтылат. Болгону кантип деген суроого жооп издешибиз керек. Негизи эле жашоодо адам дайыма изденип турбаса, анда мурунку ийгиликтери ал эскирген абалда калат. Же болбосо кечээги жаңылык бүгүн жаңы болбой калган учур. Же болбосо бүгүнкү болуп жаткан көрүнүштөр эртең эле эскирген абалга келет. Ошондуктан биз дайыма изденүү үстүндө болууга милдеттүүбүз. Ал эми кантип китеп тарбияланабыз жана тарбиялайбыз деген суроого бизде китеп аркылуу тарбиялоого болот дегендигибиздин негизги эле себеби китеп аркылуу тарбияланбай, анда дагы эмнелер аркылуу тарбияланышыбыз керек эле. Же болбосо заман талабына шайкеш өмүр кечирүү үчүн, артыбызда из калтыруу үчүн, муундарга өрнөктүү өмүр кечирген адам катары калуу үчүн ал тургай биз өзүбүздүн таалим тарбиябызды нукура таза боюнча башкаларга, анын ичинде балдарга берүүдө албетте тарбия процесси аркылуу иш жүргүзүшүбүз шарт. Бул негизден алып караганда китеп бул дайыма адам үчүн жан жолдош болуу менен катар эле ал келечекти көрсөтүп, өткөн тарыхты таанытып, анан бүгүнкү чечимдердин туура кабыл алынышына жардам берген өзгөчө курал болуп саналаарын эсибизден чыгарбашыбыз шарт. Бул өзгөчө курал дегендигибиз, мен дайыма айтып келем, ар бир адам кандай жумуш жасабасын сөзсүз түрдө китеп окуудан баштоо керек деп. Анткени ал адам инженер болобу, механик болобу, мугалим болобу, юрист болобу, кайсыл жумушту баштабасын сөзсүз түрдө китеп окуудан башташы ал ишинин ошол күнкү эле эмес, андан кийинки учурлардагысы жана ал иш бүткөндөн кийин дагы артында ишинен калган издин идиректүү болушун шарттайт. Себеби юрист болгусу келген адам багбанчылык жөнүндө китеп окушунун кажети жок. Ал адам өзүнүн адистигине зарыл болгон китептерди туура тандап окуганга милдеттүү. Ошондо гана мыкты адис катары калыптана алат. Анан жогорку окуу жайдан алган адистик билим бул өмүр бою бул түрдө изденүүгө, ал тургай такай изденүүгө милдеткербиз. Мындан алып караганда китептердин таасири мол экендигин айткандар көп болушу ыктымал. Бирок анын таасири чын эле мол экендигин китеп окуп бүткөндөн кийин айткандардан уккан дагы жакшыраак. Акыркы жылдарда бактыга жараша биздин өлкөбүздө дагы китеп окууга болгон кызыгуу кайрадан жандана баштады. Илгерки муундардан укчу элекко. Биз учурунда мындай китеп окуйт элек, тигиндей элек, ал эми азыр жаштар андай китеп окубай калды деп. Бирок бир аз да болсо жылыш болуп атканына кубанабыз. Анткени менен бир кейиштүү маселе, китеп окуш керек дегендер көбөйдү, бирок китеп окугандар дали аз бойдон калууда.
Biz bugün kitap okugan, köp kitap okugan adam bolup жашашыбыз moynumuzdagı mildet boluudan kalgan zamanга geldik. Antkeni bizge azыр жаңы mildet yüktölдü. Başkalardı kitap okutup ülgürüp kalуу gerek degen milletke gelip olturabız. Ошондуктан biz kitap arkылуу tarbiyalоо, kitap arkылуу багып arkылуу dem күч берүүгө балдарды кантип ойготуу керектиги жөнүндө айрым сөздөрдү айтып, анан ага кээ бир китептерден мисал келтирейин деп турам. Ал мисал келтирерден мурда мына суукта жылуулук, ысыкта салкындык, күнөстө көлөк болгон абалдай болуп, адамдарга көмөк көрсөтүп, улуу мазмуну кеде экен деген сөзгө ынануу менен чын эле өмүрүбүздүн мазмуну кедей болсо, анда биз өзүбүздү тапна чыгарган болобуз деген китеп аркылуу таасир этүүгө дайыма үй бүлөдө дагы, жумушта дагы, турмушта дагы аракет кылышыбыз. Тарыхы деген китепке бир аз токтолуп өтөйүн. Бул китеп 2012-жылы башка тилдерден кыргыз тилине которулган, орус тилинен, англис тилинен, түрк тилинен которуп, 4 котормочу чыгарганбыз. Азыркы күндө бул китептин 4-түнчү чыгарылышы жарык көрдү. Азыр менде бар болгон болсо, слайддан көрсөтөм. Бар экен. Бул китеп, ушул китеп азыр 4-түнчү чыгарылышы. Мында бир өнүккөн абалга келгендиги айрым факттар менен жана элдердеги дем күчтүн башкача ойгонушу менен эл оңолсо анан бийлик оңолот, эл оңолсо анан мамлекет оңолот деген идеяны берген жана эмгек менен гана бардыгын өзгөртүүгө болот, эмгек менен гана көп ийгиликтерге жетише алабыз дегенди туюндурган китеп. Бул китептин айрым барактарында мындай жазылган, Финляндия өлкөсү жөнүндө айтылгандыктан, ал өлкөдө бир учурлар спирттик ичимдиктерди сатууга таптакыр тыюу салып койгондугу айтылган. Ал эми жасалган жумуштардын жакшылары башкаларга Снелман деген каарман окуянын негизинде жазылган. Ошончо жыл мурдагы жасалган жумуштар азыр бардыгыбыз көрүп жүргөн биздин жогорку бийликтеги ага эжелерибиз баш болуп Финляндия өлкөсүнө, Хельсинки шаарына далай жолу билим берүүнү жакшыртабыз деген ниет менен барып таанышып келип аткандыгына күбөбүз. Ал эми баргандар дагы мындан 115 жылдай убакыт мурда болуп өткөн ошол окуяны жана Снелмандын каармандыктарын эстеткен далай жылыштарга күбө болуп кайтышууда. Бүгүн алар биз дүйнө жүзүндө номер 1 болдук билим берүүнүн жакшы сапаттуулугу боюнча деген сөздү айтпай атышат. Башкалар силер 1 болдуңар деп айтса, биз 1-чилик үчүн эмес, биз элибиз үчүн, мекенибиз үчүн аракет кылуудабыз дейт. А силерден ушул системаңыздарды үйрөнөлүчү дешсе, анда бул системабыз эскирип бүттү биздики деп, биз жаңы системаны киргизип атабыз деген жоопторду беришүүдө. Мына ушундай кожо көрсүнгө эмес, чын эле мекенинин бейпилдигинин, мекениндеги билим берүүнүн жакшы сапаттуу болушунун аракетиндеги кыймыл бул сөз түрдө дүйнө жүзүндө кичинекей эле өлкө болсо дагы биздин өлкөбүзгө окшош болуп кеткен баткактар өлкөсү бүгүн 200 мамлекеттин ичинен эң алдыңкы, айрыкча бактылуулук индекси боюнча дагы номер 1 орунга чыккан мамлекет болду. Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Адамдардын кыймылы, аракети
алдыга таштаган кадамдары кимдир бирөөнүн алдындагы аброй алуу максатында эмес, чыныгы жүрөгүнөн, ак пейилинен чыккан учурда ага жетишсе болот экен. Эми биз мындан сырткары китептер жөнүндө айтканда дагы бир китепке токтолгум келип атат. Калкка кызмат деген китеп. Бул калкка кызмат адамдар өзүнүн жашоосуна кызмат кылышы, өзүнүн жашоосуна жакшы шарттарды түзүшү, бул өзүнүн колундагы жана түздөн түз мойнундагы милдет экен. Бирок ал милдеттерди эбак аткарып бүтүп, анан элдин, калктын жашоо жагдайынын жакшырышына болгон аракеттери сөз түрдө анын натыйжасын көргөн учурда башкаларга даана жарык болуп билинет. Бул китепте мына ошондой окуялар чагылдырылган. Медер деген каармандын кантип өлкөсүндөгү элдин жашоо шартын оңдогонго эмне жумуштарды жасагандыгы, майыптарга карата мамилеси, сел саяктарга болгон мамилеси, аларды кайрадан киши катарына кошууга болгон азап тозоктору, же болбосо балдардын, жаш муундун кесип тандоого болгон багыттары, бул ойлоно турган маселе. Кесип тандоодо алдын ала даярдыктан өтүш керек. Мен бул кесипти тандайм деп коюш аркылуу эле ал кесип тандай албайт деген маселелерге туура жана далилдүү жооптор жазылган. Анын бир катары мына ошол жерде тесттер берилген. Ал тесттерде көрсөтүлгөн. Бул тесттен өтүү аркылуу эмне жыйынтыкка келсек болот. Балким айрымдар өзү каалаган кесипке такыр мүнөзү, адаты дал келбеши мүмкүн дегенди мына ошол психологиялык тесттер аныктап берген. Ошого жетишкен каармандардын эмгектери бар. Айталы, адат деген сөздү пайдаланып кеттик. Адат деген эмне? Эгерде адамзат күндөлүк жашоосунда кайсыдыр бир жорукту адат кылып алган болсо, анда ал адат жакшылыкка иштесе, сөз түрдө ийгиликке жеткирет. Эгерде ал адаттар кайсы бир деңгээлде башкалардын зыяны үчүн иштеген болсо, анда андан жакшылык күтүүгө мүмкүн эмес. Ушул негизден алып караганда Калкка кызмат деген китеп эл журтка, мекенге кандай кызмат кылыш керек, айрыкча бүгүнкү ушул өлкөбүздүн азыркы абалындагыдай шарттарда дегенди көрсөтүп берген китеп. Мен азыркы кесип тандоого байланышкан маселелерде тесттин суроолору менен жоопторун бүткөндөн кийин балким тигил жердеги группага же болбосо Facebook'tагы комментарий тарапка калтырып койсом, сиздер дагы аны көрсөңүздөр болот. Анткени суроо берип атат. Сенин короодогу итиң тоокторуңдун бир тоогуңдун жөжөлөрүнүн жарымын жеп койсо сен эмне кыласың деп сураганда, бул кесип тандоого эмне байланышы бар деген ой кетиши мүмкүн. Бирок бул кесип тандоосуна тыгыз байланышкан суроонун бири болуп атат. Анын жооптору кандай? Жооптордун бирөөсүндө итти, жөжөнү жеп койгон итти келтектеп сабап, малкананын артына алып барып байлап саламын. Эгерде кайра дагы жей турган болсо, анда алыска алып барып асып таштаймын деген бир жооп бар. Экинчиси, тооктун жөжөлөрүн иттин жеп койгонун апама айтып барам деген жооп бар. Үчүнчүсүндө мен жөжөлөрдүн жарымдап калганына башка жөжө алып келип кошомун, жана башка ушундай 4 жооп бар. Эми ошол 4 жооптун ичинен бала, кесип тандоо алдында турган бала итти жазалоо жөнүндөгү жоопту тандаган болсо, дароо оюбузга келет да, бул сот болсо жарашат экен, прокурор болсо жарашат экен, же болбосо укук тармагынын кызматкери болгонго ылайыктуу экен, жазалоону билип атат деп. Бирок мунун тескерисинче тесттин жыйынтыгында балага кеңеш берип атат. Балам,
sen kesip tanda turgan abалда болуп туруп, эч качан юридикалык укуктук кесиптерди тандава деп айткан да мунун жыйынтыгында. Эмне себептен деген жерине адамдарды жазалоо жолу менен жакшылыкка жетүү мүмкүн эмес. Жазалоо жолун тандаган болсоң, анда ташбоордук мамиле бар адам ал гумандуу же болбосо гуманитардык багыттагы кесиптерди тандоо аркылуу өзүнүн жашоосун жакшырта алат. Сен жазалаганга даяр адам экенсиң, жазалоо жолуна өтүп алсаң, өмүр бою башкалардын убалына каласың, элдин эмгек күчүн азайтасың жана каргышка кабылган абалда жакшы эмес жашоо күтүп жашайсың. Эгерде сен ошентип эле ошол адистигин боюнча өмүр бою иштей алсаң, ошондой арманга келип болосуң. Эгерде иштей албай, иштеп жүрүп, ал ишти кайра таштоого же тапшырууга же алмашууга жана башка иштен окчун болууга туура келсе, анда сен стресстен улам эрте карыйсың, ден соолугуңдан ажырайсың деген жооптору бар. Муну карап көрүңүздөр. Эмне себептен биз дароо эле эсибизге келген нерсенин бардыгы ал туура жыйынтык болбойт экен. Анын социалдык, экономикалык, моралдык, материалдык жактары кошо каралып жыйынтык чыгарылганда, анда адашуудан бир кыйла алыс болобуз. Мына ошол Калкка кызмат деген китепте ушул сыяктуу маселелер берилген. Андан сырткары көчөдө калган сел саякты көрсөк, булар ушул тагдырына өздөрү ылайыктуу да, ким кандай жашаса, демек ошого татыктуу деп басып өтүп кеткендерибиз бар. Же болбосо алардын жүрүш турушунан, кир кийингенинен, же дагы бир ала абалын көргөндө ачууланган, же болбосо адам ордуна да көрүп койбогон көп учурларыбыз кездешет. Бирок бул жерде бир каарман мына ошол сел саяктарды өтө терең урматтоо аркылуу, аларга кызмат кылуу аркылуу бардыгынын мурдагы тагдырдан жоготкон, талкаланган айрым бир бактылуулуктардын булагынан кайрадан суу ичкенге көмөкчү болгон оңдогон жагдайлары келген. Демек биз мамлекетибизди өнүктүрүш үчүн сөзсүз түрдө мамлекет башындагы адамдар оң болуш керек, же болбосо экономикабыз өтө чың болуш керек деген жоопторду айтуу бул эрте жыйынтык чыгаруу болуп саналат экен. Ар бирибиз колубуздан келген жана өзүбүз тараптагы жумуштарды ийине жеткире, башкаларга биз жок болуп калган кылымдарда дагы унутулбай кылып аткара эле берсек, кимдир бирөө көрсүн үчүн эмес, биз эч ким көрбөй калган абалда аткаралы деп аракет кылсак, анда сөзсүз түрдө жылыштар болот. Кийинки китепке бир аз токтолуп өтөйүн. Бул Апам бар кезди сагындым деген китеп. Мен муну 2010 жылы жазганмын. Апам каза болгон жылы чындыгында абдан оор жоготуу болгон учурда жазганмын. Бул апасынан каза болуп айрылып калган уул кыздар үчүн анын баркын билбепмин, эми артынан кандай кылсам, кандай кызмат кылсам туура болот экен деген ойго түртөт. Ал эми ата-энеси тирүү адамдар үчүн мен кызмат кылып үлгүрүп калайынчы, мына ушундай арман азабына акыры бара турган күнүм бар деген абалда ал сөзсүз түрдө жакшы жакка өзгөрө турган таасири бар. Эми кийинки китепке токтололу. Өлкөнү өнүктүрүүчү өзгөчө өрнөктөр деген китеп. Бул китепти дагы биз агай кечиресиз, китептериңиз Калкка кызмат деген бойдон турат. Слайдтачы. Мен жылдырдым бирок. Жылбай атабы? Ооба. Айтып туруңуз анда, бирок мен тарапта жылып элаткандай сезилип атат. Мен азыр текшерип атам кайра. Демонстрациядан чыгып туруп кайта кирсеңиз жылат. Жылды эми? Жылды агай, эми Апамды сагынганда деген китеп чыкты. Апам бар кезде сагындым деген китеп ушул. Мунун ошондой таасири бар окурман үчүн. Ал эми бул китеп көрүндүбү, Акылбек мырза? Көрүндү агай. Өлкөнү өнүктүрүүчү өзгөчө өрнөктөр деген китеп.
Бул ар бир адам бир аз эле өзү тарапта гана örnek боло турган жумуш жасаса, анда сөз түрдө анын өлкөнүн өнүгүшүнө таасири сөзсүз тиет. Муну менен эмне айтмакчыбыз? Мисалы, биз мурда мынандай болгон элек деп туруп жашай бериш, жаңы кылымдын, жаңы замандын, жаңы шарттарын өзүбүздүн жашообузга киргизе албагандыгыбыз болуп саналат. Же болбосо илгери бир ушундай сөз бар болчу. Үңкүр да болсо үйүң болсун, аюу да болсо күйөөм болсун дегенчи. Бул деген эптеп септеп жашаганды шарттаган сөз да. Эгерде ал сөзгө биз ынанып амал кыла турган болсок, анда жашообуз ошол деңгээлинен көтөрүлбөгөн абалда гана калат. Бүгүн шарт башка, бүгүн заман башка. Ал тургай ааламдашу процесси ушунчалык тездик менен дүйнөгө сиңип жаткан учурда биз андай эски идеяларды ээрчибешибиз керек. Бул китепте эмнелер берилген? Көбүнчө айтып калабыз го, келечек жаштардын колунда деп. Мен антип ойлобойм да, келечек жаштардын колунда деп мурда да айтканда, жаштар азыр белгилүү бир деңгээлге жетти, бирок алардын колунда болбой, ал тургай келечекти кармабастан өзүнүн турмушун да кармай албай калган. Далай соккуларга туш болгон. Ошол соккуларда татыктуу жеңип, абийирдүүлүк менен чыгып кете албай талкаланган далай уул кыздарыбыз, агаларыбыз, эжелерибиз жүрөт. Демек, мындан алып караганда келечек бардык жаштардын колунда эмес экен. Ошондуктан биз айтар элек, келечек тарбиялуу, ыймандуу, билимдүү жаштардын колунда деп. Мына ошондуктан биз балдарды, адамдарды, айлана тегерегибиздегилерди тарбиялуу болууга, ыймандуу болууга, билимдүү болууга үндөшүбүз керек, жана ага белгилүү деңгээлде курук сөз түрүндө эмес, иш жүзүндө жардам берип көмөк көрсөткөнгө милдеттүүбүз. Элде бир макал бар го, эсептүү дос айрылбайт деп коет. Демек биз ага таянып дайыма кылдат болгон алыш беришке дей турган болсок, эсептешкен дос болбойт деген дагы бир макалыбыз келип чыгат. Анда биз кайсынысын аткарышыбыз керек? Мындай жагдайларда бизге сөз түрдө кайрадан эле китеп жардамга келет. Эми сиздерге көрсөтүп аткан бул китепте мына мындай тексттер бар. Берешендик менен айкөлдүктүн жолу кенен, жардамчылдык менен жакшылыктын жолу жарык. Эгерде биз жардамчыл болсок, жакшылык жасаганга адат алсак, анда жолубуз сөзсүз жарык болот. Адамдагы ички кызганыч, же болбосо жылан чакпай, жылкы теппей эле кимдир бирөөгө болгон ички көрө албастык сезимдерибиз, булардын бардыгы биздин нерв системабызга кандайдыр бир терс таасирин тийгизип атып, ага келтирген зыяныбызга караганда өзүбүздүн көңүлүбүзгө жана өмүрүбүзгө көбүрөөк зыян келтирерибизди эч качан унутпашыбыз керек. Ошондуктан биз башында айткан адат дегенде жалаң жакшы сапаттарды адатка айландырууга болгон күчүбүздү үйрөгөндүгүбүз туура. Ар бир кечигип ташталган кадамдарыбыз бизди жүздөгөн жылдарга артка тартат. Чын эле эртеңкиге бир жакшы план кылсак, анан ал планды дагы башка себептерден улам жылдырып койсок же аткарбай калсак, анда ал өмүр бою аткарылбай, ал турбай аны аткарганга өзүбүздүн өмүрүбүз жетпей да калышы ыктымал. Ошондуктан биз дайыма жакшы иштерге адат алганга жана ошол адаттарды такай пайдаланганга үйрөнүшүбүз керек, үйрөтүшүбүз керек. Жардамга муктаж болбош үчүн дагы жардамчыл болуу керек. Адамдар берип калган нерсең, ал сенде калганы деп айтат да. Эмне себептен башкаларга берсең, ал сенде калат дейт. Утугуң ошол экен. Анткени бул жашоо биз ойлогон эле нерселерден турбагандыгына оюбуз аркылуу сөз түрдө жете алабыз. Эми кийинки асыл адамга айлангандар деген китеп, бул китептагы абдан таасири башкачараак болгон китеп. Адам болуп туулдук, адамбыз деп жашап атабыз, бирок канчалык деңгээлде адамбыз, анан макул адам болдук дейли, адам болуп жашап атабыз дейли, бирок асыл адамга айлана алдыкпы, асыл адамга айлана алабызбы, алсак анда кайсыл абалдабыз деген суроолорго жооп издегенибизде
биздин өзүбүздүн буга чейинки өткөргөн күндөрүбүз далай суроолордон анан артында жарытылуу жок боюнча калып кетиши мүмкүн. Бул Асыл адамга айлангандар деген китеп азыр Эфиопияда жашап аткан Баймурат деген досум бар. Мына ошол досубуз экөөбүздүн жазган эмгегибиз 2017 жылы жазылып, 2018 жылы жарыкка чыккан экен. Бул китепте эмнелер бар? Айрым бир бөлүктөрүнө токтоло кетейин. Өзү негизи чоң 3 бөлүктөн турат экен. 3-чү бөлүгү билим берүүнүн жаңы шарттарына жараша өзгөртүүгө байланышат экен. 2-нчи бөлүгү котормолор экен. Башка өлкөлөрдөгү үлгүлүү сапаттагы инсандардын жасаган жумуштарынын аңгеме түрүндөгү жазылгандары. 1-нчи бөлүгүндө үлгүлүү инсандардын же болбосо үлгүлүү инсан болбосо дагы үлгүлүү жорук жосуну барлардын жасаган иштеринин айрым бир деталдары. Мисалы үчүн кээде адамдар ит кылбаган ишти кылышы ыктымал, бирок ошол эле адамдан кайсыдыр бир гений жасабаган дайыма сактанышыбыз керек деген сөздү ошондон улам айткым келет. Бул китепте дагы мына ошондой ойго түртөт. Эми сиздерге белгилүү болгондой, мындан 5-6 жыл болуп калды окшойт. Марал FM деген радиодо бир жигит иштейт болчу. Анан ал боор оорусунан улам катуу жабыркап, эл журттан жардам сурап, жакын санаалаштары, дос жарлары, тууган уругу болгон күчүн жумшап, анан чет өлкөдөн операция кылууга каржы топтошуп, насип экен ал жакка барып, анан операция болуп, айыгып, кайра Бишкекке келген да. Ошол жигит аты исмен алы болгон, бирок биз китепте анын атын өзгөртүп койгонбуз. Аянычтуу жактары бир топ бар, бирок биз үлгүлүү жактарын алганга аракет кылганбыз. Аянычтуу жагы деген тагдырынын оорлугу, турмуштун татаалдыгы да. Анткени келинчегинин боюнда бар кезинде эгиз бала күтүп аткан учурда төрөткө чейин эле кесепет болуп, келинчеги дагы кулагы укпай калганы, кыскасы бир нече трагедиялуу турмуштары бар. Бирок биз ал жагын эмес, биз башка бир үлгү көрсөтө турган жагын. Өзү дагы ал тажикстандык кыргыз жигит болгон экен. Кыргызстанга келип жашап, анан иштеп калгандагы абалында ошол боорун алмаштыраарда өзүнүн кайнатасы боорун берген операцияга. Кийин анын кандай болгондору мына ушул Асыл адамга айлангандар дегенде жазылып калган. Аны жазганыбыздын себеби ал жигитти мен дагы жакындан эле билет болчумун. Ушунчалык ибадатка жакын болгон, ушунчалык адамдык асыл сапаттарды улам өздөштүрүүгө жана жаңы сапаттарды үйрөнсө өзүндө калыптандырууга аракет кылган мырза болгон. Ошондуктан китептин аңгемесинин бир каарманына айланган. Андан сырткары үйүн билимканага айландырган Азиз ага деген бар. Бул Ош шаарынын четинде жайгашкан айтылуу оончу Керметон кыздары деп ырдап жүрүп, шаңшып жүрүп каза болгон маркум Залкар оончу Кермето айылында туулган агабыз бар эмеспи? Мына ошол Кермето айылындагы Азиз деген каармандын жашоосу. Ал күндөрдүн биринде алыскы бир айылга батага жөнөп, анан кайтып келатканда жол асфальтталып келатып, бурулушка келгенде андан аркысы уланбай калган экен. Машинасы шагылда дөңгөлөгү сыйгаланып жарга кулап кеткенде ал каза болбой аман эсен ал жерден кутулуп чыгыптыр дагы, жардан чыгып, эми башкалар да ушундай болуп түшүп кетпесин, кулап кетпесин деп абдан чоң ташты улам сүйрөп, түртүп алып келип белги кылып коеюн деп атканда, артынан келген экинчи машина аны уруп кетип, анан каза болгон да. Бул күн арапа күн болгон экен. Эртеси айт күнүндө анын сөөгү мүрзөгө берилди, бирок анын жасаган жумуштары башкача таасирдүү болгон.
өзүнүн үйүнө шаардан эң билимдүү, лидер, көрүнүктүү адамдарды алып барып, анан айылындагы дос жаныларын, бош жүргөн инилерин, агаларын анан андан сабак алышчу экен. Ошон үчүн муктаж адамдардын тизмесин түзүп, анан аларга курбандыктан эт тараталы деп айт күнү союлуп курбандык чалынганда ал өзү түзүп кеткен тизме боюнча үйлөрүнө жеткирилип берилиптир. Ал эми Азиз аганын өзүнүн тажыясы болуп мүрзөгө жерге берилген. Бул дагы катардагы эле бир ишкердин башка эч кимге жарыялабай эле жасап аткан жумуштарынын бири болгон. Кээде байкайбыз го, айталы бир белгилүү чиновник бир майыпка аса таяк берсе же коляска берсе, анан 4 телевидение болсо 4-өсүнүн 3-өсүндө оператор келип, бирөө келе элек болсо тигил келгичен күтүп туралы деп, же болбосо ал ишке жооптуу болгон пресстан чакырууга жоопкер болгон жакындарын тилдеп, эмне себептен 4-өн келтире албадың деп, баары көрүш керек эле дегенсип, анан баарына жар салып туруп берет эмеспи? А бирок ал киши андай кылбастан бир нече жылдап ошентип айылындагы билимге суусаган, жашоосун өзгөрткүсү келген, мурдагы окшош күндөрдөн кутулгусу келген адамдарга жардам берип, үйүн билимкана кылып пайдаланып жүргөндүгү мына ушул китепте жазылган. Эми кийинки китеп жөнүндө айтып берейин. Бул китеп мына менин колумда да турат. Таасир табылга деген китеп. Презентация сүрөтүн киргизбей калыппыз. Алмабада болгон чыгымдар өзгөргөндүгү үчүн ачпай да. Кечиресиз, агай 3 мүнөт убактыбыз калды, агай кечиресиз. Бул азыр 3 мүнөт болсо мен анда жыйынтыкташым керек экен, бирок 8ге чейин эле го. Жок, 8де экинчисин баштайбыз, ооба. Мен түшүндүм. Анда мен кыскартайын. Мына ушул таасир табылга деген, андан кийин мыкты адам деген жана ошондой эле бир нече китептерибиз бар көрсөтө турган. Ушул китептердин таасири аркылуу деле биз өзүбүздүн оюбузду өзгөртө алабыз. Ал эми оюбуз өзгөрсө, айлана тегерегибиздеги адамдардын жашоосуна болгон таасирибиз дагы бир аз өзгөрөт, жакшырат. Же болбосо бирөөнүн убактысын урматтаганга, бирөөнүн ойлонуусун урматтаганга жана ал урматыбызга жараша кандайдыр бир деңгээлде амал кылганга, аракет кылганга көнөбүз. Биз эч качан бийикпиз деп эмес, төмөн боюнча тамырга кызмат кыла турган мезгилде жашап атабыз. Эгерде биз тамырга туура кызмат кыла алсак, анда өлкөбүздөгү бүгүнкү ар түрдүү абалдарды, же болбосо чейип аткан, мындай болбоду, тигиндей болуп аткан нерселердин бардыгы тамырдан пайда болгон үрөн аркылуу, же болбосо мөмөлүү дарак аркылуу, же баг аркылуу сөз түрдө алдыга өзгөрөт деп үмүт кылабыз. Сиздерди дагы ошондой түйүнөн тамырга иштегенге чакырып кетер элем. Акынбек. Рахмат агай. Анда урматтуу агайлар, эжелер, экинчи бөлүмдө ошол 8де жолугушабыз агай менен. Ошол жерде агай дагы кененирээк маалыматты айтып, суроо жооп беретинде болот дейм. Рахмат. Рахмат. Мен буга чейин китеп жөнүндө айтып өттүм биринчи бөлүктө. Негизинен китеп аркылуу тарбиялоо деп эле эмес, китеп аркылуу өзүбүз дагы тарбияланганга көнгөнүбүз туура да. Күнүнө 24 саатты акысыз алган болсок жараткандан, бирок биз анын акыбети катары 24 саатты кандай пайдалангандыгыбыз жана анын акысын кантип бергендигибиз өтө башкачараак болот да, ар кимибизде ар кандай. Же болбосо 24 сааттын ичинен уйкуга ажыраткан убактыбыз менен дагы башка жумуштарга ажыраткан убактыбыздын өлчөмү, анан нормасы ар түрдүү болушу, кээде пайдасыз жумуштар менен алек болуп,
Бирок ошол эле учурда биз өмүрүбүздү, ден соолугубузду ошол пайдасыз жактарга коротуп алгандыгыбызды сезсек да сезместен болушубуз бул өзүбүзгө жана келечегибизге келтирген зыяныбыз болуп саналат. Жогоруда негизинен мен жыйынтыктап эле бүткөн болчумун сөздөрүмдү. Ошондуктан азыр суроолор болсо жооп берейин. Кимде кандай буга байланышкан суроолор болсо мен эми акыл дареметим жетишинче жооп берем. Балким сиздер суроо берген адамдар балким анчалык күткөнүңүздөрдөй болбой калышы мүмкүн. Так, Агай, кечиресиз, суроо Карамат Өмүрзакова эжекебизден экен, Караколдон. Саламатсызбы? Сиз чыгармачылыгыңызды канча жашыңызда баштадыңыз эле? Чыгармачылыгыңыздын башталышына эмне түрткү болду деген суроо бар экен агай. Рахмат. Мен башталгыч класста окуп жүргөндө эжекебиз баарыбызда бирдей тапшырма бергенде, 3-класс болсок керек эле, ыр жазып келгиле деп анан тема берген. Мына ошондо биз ыр жазуу деген эмне экендигин, биз деле ыр жазсак боло береби экен деген сыяктуу күмөн ойлор пайда болгон. Анан аракет кылганбыз. Ошентип анан алгачкы азыр деп айтылган аз мезгилде ыр болгон саптарыбызды жазганбыз да башталгыч класста окуп жүргөндө. Кийин жогорку класска өткөн сайын китепке болгон сүйүүбүз артып, жумак окууга болгон ашыктыгыбыз артып, анан китеп жазууга чейин келдик. Атам Рамалык өзү эпосторду, дастандарды абдан жакшы көрчү. Башталгыч класста да толук бүтпөй калган адам. Анан Курманбекти, Жанышбаевди, чоң китептерин үйгө алып барат болчу. Анан ошону окуп бер дейт эле да. Мен ошо мектепке жаңыдан барган учурдан баштап эле ошол эпосторду атама окуп берчүмүн. Анан ал муюп угуп, кайталатып окутуп угуп, кийин пластинке деп коет элеби, радионун үстүнө коюп алып туруп, анысынан жаздырылгандарды алып барып, калдайган табактай нерсени радионун үстүнө коюп алып, анан аны оonu менен ырдатып, көрдүңбү сен окугандар бул жактан моундай ырдалат, муну комуз менен ырдайт, муну паланча ырдайт деп төкмө акындардын далайынын аты жөндөрүн ошол мага 1-классында окуп жүргөндө атам Рамал тааныштырганда, ошондон баштап негизи чыгармачылыкка кызыгуум башталган экен. Бирок ал мезгилдердеги биздин изибиз чындыгында бүгүн уялтат. Анткени улам мезгил өткөн сайын башкача ойлоно баштайт экенсиң. Же болбосо андан кийин эле студент куракка келгенден кийин деле жазган чыгармаларыбыз менен азыркы ой жүгүртүүлөрүбүздү айырмалаганга болбойт. Кээде ойлонуп, мына 20-30 китеп чыгарыппыз майда барактын кошкондо. Ошолордун ичинен тетигилерди чыгарбай эле койбогон экенбиз да, ушул азыр кимдердин гана колунда жүрөт да, бир учурлар келгенде аларды барактап көрсө, ушуну эле жазган экен да деген ойдо эле пайда болот дегенсип, бир аз тартынган, ийменген учурлар болот. Бирок ага карабастан аракет кылып келатабыз. Акыркы жылдары жыйынтыктап айтканда мен тарбия багытына көбүрөөк басым жасап калдым. Бала тарбиясына, адамзаттык баалуулуктарга басым жасаган чыгармалар жазып атабыз. Рахмат. Рахмат агай. Бир суроо. Саламатчылык. Мен сүйлөсөм болот бекен? Болот эшке. Биринчиден Куштарбек агай, сизде жалпы эле бүгүнкү ушул конференцияга катышып аткан катышуучулардын баардыгын, Алтынбек силерди эртеңки майрамыңар менен куттуктайм. Бул 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү жана автордук укук күнү эмеспи? Анан Куштарбек, сиздерге ийгилик каалайм, азаматсыңар. Силердин китептериңердин көбүн окуп койдук. Биздин Кара Көл шаары китеп сүйүүчү шаар болуп калды. Ишиңерге ийгилик. Анан ошо жакшы, ошол сонун чыгармаларды күтөбүз. Сиздин ошол бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген котормоңуз Кара Көл шаарында хит болуп калды. Анткени ар бир үйдүн китеп текчесинде ушул китеп бар десем жаңылышпайм. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Биз сизден дагы сонун чыгармаларды күтөбүз. Жакшы чыгармалар, котормолорду күтөбүз. Ийгилик болсун. Анан Акынбек, сага чоң рахмат. Азаматсың. Сонун вебинарларды, ушундай видеоконференциялар өткөрүп атасың. Өзүмдүн атыман, жалпы Кара Көлдөгү иштеп аткан мугалимдердин атынан, жалпы Кара Көлдөрдүн атынан нааразычылык билдирем.
Азамат Чоң рахмат алга эшке. ийгилик. Рахмат эшке. Чоң рахмат, мен дагы абдан ыраазылык билдирем. Чындыгында билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларынын жасаган жакшы жумуштары мугалимдерге таасир этип, мугалимдер аркылуу ата-энелерге, окуучуларга таасир этет. Кара Көл шаары активдүү иштеп жатат. Аны эл арасындагы социалдык жайыктардагы маалыматтар аркылуу да кабардар болуп атабыз. Сиздерге дагы чоң рахмат, ийгилик болсун. Ал тургай Кара Көлдө мэр баш болуп, шаардык кеңешинин төрагасы, депутаттары баш болуп китеп окуп калды деген жакшы жаңылык уккандан бери биз демек ал жакта дагы жакшы кыймылдай алган, тамырга иштеген, ичинен иштеп иш кылып, из калтырууну көздөгөн, башкаларга оң таасирин бергиси келген мекенчил инсандар көп экен деп кубанып атабыз. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Рахмат эшке, айтканыңыз келсин. Азыр Акынбек мырза суроолор көбөйгөнгө чейин мен азыр ортолуктагы бир аз убакытка болгон тыныгууда бизге жеке каттарга кайрылып жазгандар болушту эле. Ал жерде биздин бала кезде жазган ырларыбыздын айрымдарын окуп беришин каалагандар бар экен. Мен жанагы азыр аларды окугандан уялам деген ырларды окуп беришти айтышкандар болду эле. Мен ошого бир ыр окуп берип турсам, андан кийин сиздердин берген суроолоруңуздарга жооп бергенге кезек берсек. Макул агай, жакшы болот. Ооба агай. Мен азыр окуп атканда бул жерге дагы чыгарганга аракет кылайын азыр. Ошол ырды сиздер көрүп туруңуздар, мен бул жактан окуп берейин. Ал чыкканга чейин бул биздин 20 жашыбызда жазган ырыбыз экен. Азыр мен көрсөтөм. Так, вы не можете включить экрана. Так, азыр анда. Жыйырма жашыбызда дегенибиз, бала кезде ар ким аргандай ойлонот, баягы кыргыздын ити деле ыры менен үрөт деген негизи бир жакшы сөз бар. Анын сыңарындай колдон келбесе деле, келсе деле ошондой куракта ыр жазгандар көп болот эмеспи? Биздин ошол бала кезде же болбосо студент курагыбызда жазган ырыбызды окуп берели. Ал туула элек балдарыма айтканым деген ыр. Чындыгында 20 жашта үйлөнө элек, балалуу боло элек, ал тургай баланын апасын да таба элек кез болгон. Ошол учурда туула элек балдарыма айтканым деген ыры жазган элек. Ал дагы мен 15 июнда туулганмын, ошол туулган күнүмдө жазылган экен. Ырдын өзү көрүнө элек, сиздерге? Жок агай, көрүнгөн жок. Мындай эле окуй берет окшойсуз. Азыр мен көрсөткөнгө аракет кылайын, себеби сиз жактан настройка бузулду окшойт болмойбу? Экинчиси көрүп турса, окуганда дароо жакшыраак түшүнөт да. Себеби мен көбүнчө жазганда, мен жазгандарды үтүр чекти менен кошо окуш керек да негизичи. Ошондо бир аз түшүнүктүү болот да. Башка бирөө экранымды чыгарып алып туруп атат, Акынбек мырза. Экранда сиздин компьютердин немеси эле көрүнүп турат, рабочий стол. Сиз экранга өзүңүз келсеңиз кайра. Эмич? Жок агай. Менде бузулду деп атат да.
Эми көрүндүбү? Жок агай, экранда рабочий столдо турат. Өзүңүз да көрүнбөй атасыз. Так делеби? Мен анда окуй берип Толкунбек Муратов деген агайыбыз запустил демонстрацию дейт. Ошону жаап койсоңуз агай, мүмкүн болсо. Ошондой болду да, ошону сиз жабышыңыз керек болду да, мен жактан эмес болду да. Болду. Эмичи? Окуй бериңиз агай, чыкты агай. Жаратканга балдарыма айтканым. Жараткан ыраазымын жардамыңа, буйругуң бар бүгүнкү бардарыма. Сенин жарык күнүңдү көрүп жатып, кайрылып алгым келди балдарыма. Сыр чыгарам жан дилден көңүл ачып, ынангандан бул дүйнө жалганыңа. Калайын сөзүм менен үрөн чачып, барганча өмүрдөгү кардарыма. Өлүм оба өмүрдөгү кардарым, өстү бүгүн тайдай куйрук жалдарым. Эртең кимди чала туйган убагым, али толбой турган өңдү, ай жарым. 20-га келди толук курагым, калемим бар ушул бүгүн ал жайым. Апаңарды таба электе айтарым, эң кең пейил курч болгула балдарым. Түбөлүккө курдаш кылсын амандык, эч убакта көрбөгүлө жамандык. Бир жоголсо түк табылбас нерсе бар, ал албетте адамдагы адамдык. Демек андан күн келбесин айрылар, берип турсун адал ишке кадамшык. Түбөлүккө таза тунук болгула, түк эчкимдин көңүлүнө какпай мык. Адамзатты каниет эң бай кылат, жакшы иштерден күнөөлүүлөр айбыгат. Ынтымакта ак кызматта болгула, ыйманыңар көңүлүмдү жай кылат. Калыс жашап бөксө болбой толгула, көк шиберди терс жоруктар сай кылат. Марттык аброй көөдөндү кең койгула, көп кездерде ниети тарлар тай кылат. Эртеңки күн кол болгалай чакырат, мезгил учкул өмүрдү кууйт шаштырат, күнөөсүздүк кайгы камсыз жаткырат, шайыр мүнөз маанайларды шаткылат. Айкөлдүк сый кадыр болуп бере алат, өз ичине кең ааламды баткырат. Өнүп өсүп көп балалуу болгула, эл айтмакчы тай өскөндө ат тынат. Акыл ойду сөздү аздектеп бактырам, алар менен өйдөлөймүн, өрдөймүн. Баарыңарга тең кароону жактырам, уулум бул деп, кызым бул деп бөлбөймүн. Мен дүйнөмдөн терс пикирди жат кылам, балким узак ай жылдарды көрбөймүн. Каза болсом калем кармап сак турам, элим барда, силер барда өлбөймүн. Кагылайын туул элек уул кызым, мен силерге ыр жазылган кат сунам. Жазгандарым ысым сактаар ырысым, колум талба, мөөнөт чукул, шаштырам. Жазуу менен өтөт менин жайкышым, мөмөлөрү даамдуу, түрдүү бак курам. Эл деп иштеп ала алсаңар алкышын, анда чындык көңүлүмдү шат кылам. Корком кулап кетпегиле көрөм деп, улуу тоодо жашайт десе уларды. Киши өлсө да жазган, айткан жашайт кеп, ойлонгула кантип алга жыларды. Дүйнө жалган, баамдап, аңдап жүргөн эп, канча адамдар миң бир түрдүү сыналды. Ишенейин жарык болсун келечек, эстеринен чыгарбайт деп буларды. Жүзүңөрдөн мээрим менен нур жаасын, ислам динин туу туткула ыйыктап, Аллах Таала түк кемтиктүү кылбасын, бар болгула пейлиңерди сылыктап. Кыймылыңар ак эмгектен тынбасын, көп уктоого көнбөгүлө шылыктап, эч убакта назарыңар сынбасын, жашагыла жакшылыктан кыныктап. Күүгө салам жан дүйнөмдүн кылдарын, эргейт мезгил жазганымдын тыңдарын, иргейт мезгил жазганымдын тыңдарын. Үт күчүмдү бергим келет эл жерге, бош кетирбей өмүрүмдүн жылдарын.
күткөн бардык максатыңар ишке ашсын, каалап турам эки дүйнө жыргалын, кут ооматта узак жашай көргүлө, бекем катып атаңардын сырларын. Бул ошол 15-июнь деп коюппуз, ошол 20 жашыбызда туулган күнүбүздө жазылган экен да. Сонун агай. Бала чакалуу болуп дегендей мезгилдер өтүп жатат. Рахмат. Агай, суроо бар экен бул жерде. Куштарбек агай, рахмат сизге. Кызыктуу вебинар болуп жатат. Балдарыбызга кантип кызыктырып китеп окутсак болот? Сиздин тажрыйбаңыз деп Элнура деген эжекебиз суроо узатыптыр. Эми туура суроо экен. Негизи китеп окуттуруудан мурда өзүбүз китеп окуганга көнүп, анан адат алышыбыз керек экен. Анан бардык бала эле бир методика өтө бербейт негизичи. Биз өзүбүздүн турмушубузда да көрдүк. Кээ бир балдарга айталы жомоктун же бир кызыктуу аңгеменин башталыш жагын айтып берип, андан кийинкисин сен мага айтып бер, бул китепте бар деп айтсаң кызыгып, ал андан ары аракет кылып окуп, сага айтып бергенге күчүрөсө, кээ бир балдар окуса да түшүнбөйт да. Чын эле кайра да окуса түшүнбөйт. Мунун дагы бир топ себептери бар. Окуса түшүнбөгөндүктү кантип китеп окуганда түшүнүш керек деген маселени жолго коюш керек. Ал үчүн дагы издениш керек. Негизи эле бир балага колдонулган усул, методика ыкма башка балдарга ылайык келе бербеген жагдайлар бар. Ошондуктан биз көбүрөөк пайдалангандарын айта кетели. Анын бирөөсү ошол болду. Эң кызыктуу аңгеме жомокту башталышын окуп туруп айтып берүү. Алган жагын сен өзүң окуп, мага айтып бер деп тапшырма берүү аркылуу кылса болот. Экинчиси, балдардын өздөрүн бири-бири менен атаандаштырып окутса болот. Айталы бир эле жомокту эки балага тең берип туруп, экөөңөр окугула, силердин кимиңер кандай деңгээлде жакшы айтып бергениңерге жараша мен баалаймын дегендей кызыктырып. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, балдардын бардыгына ошол аңгемени, китептеги жомокту, мен кичинекей балдар жөнүндө айтып атам, окуп берип, айттырып, анын каармандарын роль жаштырып, аткарууга көнүктүрүү аркылуу дагы китепке болгон кызыгуусун ойготуп алсак болот. Андан сырткары, негизи китепке болгон кызыгууну ойготордон мурда китеп тандоону үйрөтүү өтө маанилүү экен. Себеби китепти туура тандай албай калсак, анда кызыгуубуз ойгонбогон абалда калат. Ошондуктан баланын мүнөзүнө жараша, баланын ой жүгүртүүсүнө жараша китеп тандап берген жакшы. Кээ бир балдар жаныбарлар жөнүндөгү жомокторго кызыкса, кээ бирлер мындай ужас кинолорду көрө бергенге окшоп, мындай башкачараак каармандары бар, детективге окшогон кинолорго, жомокторго кызыгат да. Ошондуктан алардын кызыгуусун дагы негизи бала жаш кезинде ата-эне багыттап турбаса, анда ар түрдүү китептер аркылуу алардын китеп окуу болгон табити эрте эле өзгөрүп кетиши ыктымал. Мындан дагы сак болуш керек. Жыйынтыктап айтканда, биринчи кезекте баланы китеп окууга кызыктырыш үчүн ал балдардын психологиясын, мүнөзүн өздөштүрүп чыгып, анан ошого жараша китеп берген туурараак деп ойлойм. Ошого жараша кадам чечилген туурараак деп ойлойм. Себеби адамдын ичи ооруп атса, баш оорун дарысын берүү аркылуу аны айыктырууга болбойт да. Ошондуктан алардын мүнөзүн, психологиясын, абалды алгач өздөштүрүүгө чакырар элек. Биз билген методика ушул, балким бизден да көп билгендер бар. Ал боюнча орус тилинде, англис тилинде интернеттен издесе өтө көп жолдору чыгат. Ал тургай мурда биз китеп окуу жөнүндө да бир макала жазган элек. Ал макаланын ичинде дагы 7-8дей сунуштар жазылган. Бирок азыр чынында ал мен эсимде жок болгон үчүн кайталап айтып бере алган жокмун да. Ушундай. Рахмат агай. Агай экранга келип алсаңыз жакшы болот деген мен өчүрүп. Агай, кийинки суроо бар экен. Бул Оксана эжекебизден дейт. Электрондук түрүндө китептер чыкканбы деген суроо бар экен агай. Биздин өзүбүздүн китептерибиздин ичинде электрондуйлары бар. Анан негизи эле акыркы мезгилде кайсыл өлкө болбосун, же болбосо кайсыл авторлор болбосун, окурмандар электрондук түрдө китептерди сураган абдан көбөйдү. Бул жакшы көрүнүш деп түшүнөбүз. Болгону электрондук китептерди окуганда эки маселе пайда болуп атат да. Кыргызстанда мурда мындай
электрондук китеп окугандар, сурагандар аз болгон үчүн жок кесе болгондуктан бул көйгөй чыга эле. Жакындан бери ошол электрондук китептердин интернет жайыгына жайылышында авторлордон же китеп ээсинен уруксат алынганбы, аны окуу туурабы, туура эмеспи, адалдык жагы кандай деген сыяктуу маселелер ортого чыгып, анан электрондук китептердин көпчүлүгү авторлордон уруксатсыз чыгып кеткендиктен кыргыз тилиндегилери ошонун баардыгын окуганга болбойт деген жыйынтык чыгарышып атат биздин өлкөдөгү китепчилер. Ошондуктан бул экинчи жагы катары караганга болот. Менин өзүмдүн ошол Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китебим 2012 жылы, 2013 жылы биздин KG деген сайтка электрондук версиясы жайгаштырылган. Бирок ал китепти окуганга караганда азыркы 4-чү чыгарылышын окуган абдан туура болот. Себеби СССР учурунда Запорожец, Москвич минип жүргөнгө, же болбосо Волга минип жүргөнгө адамдар сүйүнсө, бүгүн азыр жипке, мерске, же болбосо дагы бир башка бензин менен эмес, балким электр энергиясын камсыздап жүргөн машиналарды мингенге кызыгып калды да. Ошол сыяктуу эле биздин дагы азыркы 4-чү чыгарылышы бир кыйла оңдолуп, толукталып, кошулуп чыгарылгандыктан ошол мезгилде жайгаштырылган электрондук версиясы эски жана азыр жараксыз деп айткыбыз келет да бир жагынан. Ал эми менин өзүмдүн жазган китептеримдин көпчүлүктөрүнүн электрондук версиясы жалкы түрүндө, мындай бири-биринен айталы бир китепте 15 аңгеме болсо, анын бирөөсү, экөөсү жарыяланган учурлары бар. Ал эми китепти толук бойдон интернетке берген эмеспиз да. Анткени китеп биздин, мисалы үчүн мен жазган китептеримди китеп дүкөндөр дароо сатып алат дагы, анан алар сатышат. Эгерде мен чыгармаларымдын элге тез жетишин камсыздап, анын электрондук версиясын чыгарып койсом, аларда биз китепти сата албай калабыз деген сыяктуу коркуу сезимдери пайда болот экен. Ошондуктан алардын да тилине кирген абалда биз ар бир китебибиздин электрондук версиясын толук түрдө чыгарган эмеспиз. Бирок аңгемелерибизди биздин баракчаларыбыздан таап окуганга болот. Рахмат агай, кийинки суроо агай чоң рахмат. Сиздин балалыгыңыз өтө таасирдүү өтүптүр. Атаңыз сиздин чыгармачылыгыңызга чоң таасирин тийгизиптир. Эми бул өнөрүңүздү өзүңүздүн балдарыңызга үйрөтүп, үгүттөп жазсаңыз керек. Балдарыңыздан ыр жазгандар барбы деген суроо бар. Рахмат. Эми негизи билген нерсесин башкаларга үйрөткөн абдан туура деп ойлойм. Анан үй бүлөдөгү балдарын эле эмес, айлана тегерегиндеги өзүнө ыктаган, өзүнө жакын санаган балдарды дагы балдарым деп кабыл алып, аларга дагы берип калганга аракет кылыш керек. Биздин тегерегибизде канча-мынча ыр жазган, чыгармачылыкка кызыккан жаштарга үйрөткөнгө аракет кылып жүрөбүз. Ал эми балдарыбыздын арасында азырынча андайлары чыга элек, балким кичинекейдир. Мен өзүм дагы ушул суроонун жообун практика жүзүндө күтүп жүргөн абалдамын да. Балким болочокто байкалар. Рахмат агай. Алымкан эженден дагы суроо бар экен. Балдарды китеп окутуу үчүн ата-эне өзү китеп окуш керек дейт. Негизи ушул суроо эмес, пикир экен. Карамат эжекеден суроо бар экен. Караколдон К тамгасы менен жазылган, башталган ырыңыз абдан жагат. Мүмкүн болсо ошол ырыңызды окуп берсеңиз дейт. Рахмат, Карамат эжеке, сиз мындай баягы илимдин кандидаты, илимдин докторлору кайсы бир жазуучу жөнүндө илим изилдеп чыгат го, ошол сыяктуу болуп эле бүт көп нерсени иликтеп алган окшойсуз да. Сизге рахмат айтабыз. Негизи азыр ал балким колумда жок болушу мүмкүн да. Ошондуктан өзү акындар, жазуучулар экиге бөлүнөт да, чыгармаларын жатка билгендер, анан такыр өзүнүн жазгандарын жатка билбегендер болупчу. Мен ошонун экинчи түрүнө кошулам да. Ошондуктан аны азыр жатка айтып бере албашым мүмкүн. Бирок кээ бир ал тургай бардык эле китептерибиздин арасында жалаң окшош тамгалар менен жазып койгон, аны прозада жанры бар, атайын монофон деп коет. Монофон түрүндө жазып койгондарыбыз бар. Негизинен ал К менен жазылган ырларды азыр жакка билбейт экенмин да, ошондуктан мен кечирим сурагым келет. Бир учурлар мүмкүн болсо окуп берербиз. Бирок мен жооп катарында жалаң К'дан болбосо дагы жалаң алфавиттин башталышы А тамгадан башталганын эске алып, жалаң Адан жазылганды айтып берейин. Айтматовдун адаби ааламы, Алардан айтылган атайын аңгеме. Бул өзү 13 бет экен.
жалаң Адан башталган. Ошондуктан мен анча-мынча жерин гана окуп бергенге аракет кылайын. 10 мүнөт убактыбыз бар экен агай. Ошон үчүн мен жарым мүнөтүндө муну окуп берейин. Айтматовду айтууга аттануудамын. Анткени аны айтпасак адабият айдыңындагы азыркы абалды ачык айта албашыбыз анык. Адамдык абийирди адабият аркылуу асмандаткан атабызды ачык айкын айта алабыз. Анын аурасы айтып азайткыс аура. Аалам алкагында Айтматовдун аброю абдан асмандагандыгын айта алгандар айтышууда. Адамзатты астейдил аруулукка, асыл акыйкаттыкка, ашкере адилеттүүлүккө, абройлуу артыкчылыкка адабият адымдатары анык. Адабиятты айтканда акылман Айтматовду албетте айтабыз. Ушундай болуп, бир аңгеме 13 бет болгон экен. Бул Таасир табылга деген китепке кайсыл жылы 2018-жылы жарык көргөн экен. Рахмат. Рахмат агай. Суроо болсо эжекелерден алсак болот. Бир өлкөнүн өнүгүү тарых китебини кайсы жактан алсак болот деген суроо. Эми ал китептер негизи эле биз чыгарган китептердин көпчүлүгү китеп дүкөндөрүнө түшүп турат. Азыр китеп алуу абдан жеңилдеп калды. Анткени жеткирип берүү тармагын кошо өнүктүргөн дүкөндөр бар. Канча китеп дүкөн болсо дээрлик бардыгында эле ал китептер бар да. Бишкектен деле, ал тургай Оштон деле тапканга негизи болот. Ал үчүн Facebook'тагы, анан Instagram'дагы китеп дүкөндөрдүн телефон номерлерин кайрылып көргөнгө болот. Бирок биз бул суроо берген эжекебизге Акынбек мырза аркылуу белекке берели деп ойлоп турам. Акынбек мырзадан алсаңыз болот буюрса. Биз жеткизип беребиз ага. Рахмат ай. Негизи сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, калемиңиз эч качан токтобосун. Ушул сиздин жазган ырларыңыз менен, жазган чыгармаларыңыз менен дайыма ийгиликтерге жетише берели. Сизге сөз, ушул мүмкүн болсо сиздин убакыттын аз болгонуна байланыштуу жакшы бир ырларыңыздан окуп берсеңиз деген сунуш бар. Акыркы эмеңизден мүмкүн болсо дагы бир ыр. Рахмат. Мен жана кебинин башында айткандай, акыркы мезгилдерде адамзаттын өзгөрүшүнө, жакшы ойлорду багышына, артына жакшы из калтырышына аракет кылып жазылган ырлардан бир ыр бар экен, 3 куплет, ошону окуп берип коеюн. Жакшы жумуш жасап гана тынч турат, ар ирмемде жакшылыкка умтулат. Өзгөлөргө кымбатынан алып барат, өз үйүндө курук чайы жок калат. Башкалар деп чачылат да куралат, жылаң айла кышта музда туралат. Муктаждарга жардам берип калууну мага насип кылыптыр деп кубанат. Булар кимдер? Булар асыл адамдар. Туюктардан таза жол таап чыгалат. Адалдыкты тандап басат кадамдар. Бардык адамзатты ошол мекенге, элге жардам берип чыңалган адам болушун каалар элем. Баарыңыздарга рахмат, ден соолукта болуңуздар, максаттарыңыздар амалдаша берсин. Убакыт бөлүп бизди интернет жайыгынан көрүүгө, угууга, суроо берүүгө келгениңиздерге алкыш айтам. Бар болуңуздар. Рахмат агай. Бул жакта эжекелерибиздин жакшы каалоолор бар экен. Оксана эжекебизден чыгармачылык ийгилик агай, уюштуруучуларга чоң рахмат. Китеп сүйүүчүлөр көбөйө берсин дейт. Элзар деген агайыбыздан ассаламу алейкум Куштарбай агай, ишиңизге ийгилик. Ар бир адамды ар бир секундун баалап жүрүүсүн айтууңдан эч качан танбаңыз дейт. Ишиңизге ийгилик агай. Алтын сөздөрүңүзгө рахмат деп жакшы каалоо тилектерди калтырыптыр. Агай, ишиңизге ийгилик. Урматтуу агай эжелер, сиздерге дагы катышып, ушул убактыңыздарды бөлүп катышып бергениңиздер үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз.
баарыбыз ушул китепти окуп, китеп менен жашоону баардыгыбызга жаратканыбыз насип кылсын. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Аман болуңуздар.